Bereyim. Бул дыйкан баш кылганды айылы менен Байзак айылында жана кара кече жолу боюнча чаң маселеси болуп атат. Бул биринчиден маселе. Экинчи маселеси болсо жанагы атыбал төгүлүп анан суу тосулуп калыптыр деп атат. Экинчи маселе ошол болуп атат. Ошонун кандай жактайы болуп атат, эмнеге тосулуп атат, эмне үчүн ушундай болду? Же акчаңар жетишпей атабы, же жетишпей эле иштегиңер келбей атабы, же силерге өкмөт тоскоол кылып атабы, же тоскоол кылбай атабы, ошол боюнча могул жалпы элдерге кеңири маалымат берип койчу. Биз мындай экенбиз. Биз толук маалымат ала албайт экенбиз. Ала элек болчубуз. Азыр биринчи жолу кирип алып атабыз да. Эми ошол толук маалыматты силерден угалы. Анткени группадан ар кандай эл ар кандай сөз айтат экен. Бирөө көрүп айтат экен, бирөө көрбөй айтат экен. Эми ошону силерден өз көзүңөр менен, өз сөзүңөр менен угалычы. Анан эл дагы ошого жараша мындай баасын берсин. Кандай дейсиң, Берчи эми ушу элдер да толук кандуу түшүнсүн. 30 көрөрмандарга менин атым Караев Азамат Нурбекович, ушу Кара Кече филиалынын директору болом. Биринчи жанагы атвал маселеси боюнча 1 сентябрь күнү ошол эми атвал жылган. Ал деген мурун 2020 жылы билесиңер табигый эме менен жылган. Тоо кулаган кесепет менен ошол жерде суу ар дайым чогулуп келген ушул күнгө чейин. Ошол суу чогулуп келип көл болуп туруп биздин атвалга сиңе баштаган. Ошол сиңгендин кесепети менен биздин атвал жылган. Ошол жылганда деген 30 сентябрда өкмөт башчы Акылбек Үсүнбекович келген Кара Кечеге. Ошол жерден биз маселени койгонбуз. Маселени койгондо деген ал жерден өзгөчө кырдаал министрлигине тапшырма берген. Кыргыз көмүргө көмөктөшүп жардам бергиле. Ал бизден расмий түрдө документ сурасаңыздар, документтери бар, протоколдору бар. Өзгөчө кырдаал министрлиги бизге ошол эле поручение түшөр менен 1-октябрда келип туруп бизди жеринен көрүп кеткен. Именно ошо где-то 300 метрлик жер аз данный момент суу бөгөлүп турат. Атвал жылып кеткен. Атсаң да ушул жерден не? Эле табигатка шылтоо атасың да? Табигат эмес. Акырына чыкпай. Макул эле. Сүйлөп анай эмес. Ошонун жыйынтыгы менен өзгөчө кырдаал министрлиги келген, комиссиясын түзүп алып, ал жеринен көрүп туруп биз деген тиги долбоор жок болсо тазалоо иштерин пока жүргүзө албайбыз деп заключение жазышкан. Анын жыйынтыгы менен биз атайын бизде проект түзгөн адистер жок болгондуктан адистерге кайрылганбыз. Бүгүнкү күндө проект жасалып атат. Проект кандай жасалып бүтсө, ошондо эми өзгөчө кырдаал министрлиги келип өзүнүн техникалары менен жана жерде ачып кетчү. Канча убакыт керек ошого? Проект где-то 1 айдын ичинде бүтөт деген, 1 ай мөөнөтү бүтө элек бүгүнкү күндө. Проект бүткөн соң ал жерде эме экен, бул жерден атвалды ташганга мүмкүн эмес деп заключение жазышкан. Только жанагы көпүрөлөргө коюлуп атпайбы 4 бурчтук. 2 адабы деп коткон, ошол менен баштан аягына чейин тиги жана кулаган ташка чейин эмени коюп кетебиз да. Сонун түтүкүнчө. Мындан кийин эме суу постоянно тоскоолсуз өтөт деген маани да. Ал эмеге чейин только биз өзүбүздүн участокко. Кулаган ташка чейин. Алдыңкы ошол көпүрөлөр коюлгандан кийин кайра үстүнө дагы атвал төкпөйсүңөр? Нет, азыркы учурда төгүлүп атат атвал ошол. Бүгүнкү күндө атвал биз проект менен төгүп атабыз. Бирок деген суу сиңген үчүн кулады деп атпайбызбы? Ал жер атвал кулаган күнү дагы тиги эме суу анткени 2-2 ичинен суу ар дайым өтөт. Эме жумгалар менен экотох инспекциясы барып кандай чечим чыгарды силерге? Алар деле ошондойго эле эме токтолгон. Алардын менин угушум боюнча алар силер атвалды эменен ашыкча төгүп салгансыңар деп атат да, ошондой. Жок, атвалда ашыкча төгүп салган эмеспиз. Биз проект боюнча эле төгүлүп атабыз. Ал жерге 19 миллион негизи төгүлүш керек. Бүгүнкү күндө 19 миллионго жете элек. Проект боюнча топурактын көлөмү ошол жерге төгүлүш керек эле 19 миллионго жете элек. Сүйлөптүң да. Силер табигатка шылтоо атасың да. О, жардыруу эмелин кесепетинен кулады да эрде. Ал жарака болуп турган тоо да алып турат. Жер кыймылдаган үчүн ошол көчүп атат да. Тоо кулады да. Ал өзүнөн өзү эмнечи силерге чейин атвал эмес, кулаган тоодон баштап. Кулаган тоодон баштап атам да берде. Атвалга да жетебиз. Ал жер айтып өтөйүнбү баары. Тоо кулады, суу толду да, көл болду. Көл силердин атвалга жетпей эле. Силердин атвалыңарга суу сиңип турган көчтүрүп атпайбы сен айтып? Андай болгон жок.
көлдөгөн бер жак МЧСтин заключениясы бар. заключение эмес, азыр деле барып карасаң атпалга жетип турабы же көл жетпей турабы? Суу башактан бөгөлүп калган үчүн Заключение барбы? Заключение мел берип кой, заключениени деле текшермей Распитурда кайрыласыңар, распитурда. бирок суучу ар жака жеткен эмес, атпалга сиңип турган атпал көчүп турат. Атпал деген масса менен эле көчтү, үстүнө төлгөн үчүн масса менен эле көчтү. Жылды да. Анан ошого чейин эле турбай жана өзүңөр айткан азбестой эме салсаңар болот беле? Жиби. Булады деген эменин. Сен өзүң көрдүң беле бар? МЧС. Ооба биз ошол жакта күнүгө жүрөбүз. Жүргөндө көрсөң биз да ошол жерде МЧС заключение жазып. жашайбыз. Көрүп эле жүрөбүз да. Топурак кулагандан кийин биз сууча болуп келип сигиндей мынакей монча жер кулады деп МЧСтин заключениясы турат бизде. Ал деген жетпей эле көлдүн учагы атпалыңар деген тоо кулагандан кийин жетелеп деле көчүп аткан ар жагы көрүп эле ар бери өтүп атпайсыз биз ошол жерде. Могул жер беле? Могул жылдызбек бекен мына могул суу турбайбы? Кийин эле төгүлдүмү атпалыңар? Атаң ага чейинки эле өйдү жагы көчүп атпады беле? Эми бул эми ушуна ушул мачып атпайсың. бул этегине чейин жанагындай салынат да көпүрө. Ылдый көчкөн жарга чейин. Эмеге Суу сиңбегине да биздин атпал турбайбы? Мм. Ошонун эмеси протяженность бүтмөйүнчө биз жанагы түтүк коебуз. Ал коюлгандан чейин Биздин территория. жок ошо коюлгандан кийин кайрада атпал чек койсуңарбы? Анткени сыртка чыгып койсок бизге неселебой болуп калат. Селебойдон мурундагыдай Өзүбүздүн жана Кайгаш координат бар да, талантасыңар. координаттан чыга албайбыз да бергөйчү. Ошого чейин түтүк коюлат. Анан бул мас Биз ошо күнүгө эле басым кылып атабыз. Себеп дегенде азыркы күндө күн салкын да, суунун келгени аз. Ошон үчүн кышы менен кылып кетебиз деп атабыз. эми жолду чаңдатпай жүрүп аракет кылбайсыңбы? Жол боюнча эми ал көбүктөн бери эле маселе болуп келатат. Негизи былтыр эми июнь айынан баштап кара кеченин балансына временный пользованияга өткөн. Убактылуу ганачы. Бизге содержанияга деп эле берген. Биздин баланста эмес, баланс өзү негизи Минтранста. Минтранстан бизге временный содержание берди. Ошонун алкагында биз былтыр грейдерди жалдап алып, өзүңөрдөр да көрдүңөр да. Көрдүк, ар кайсы жазып аттар. Түздөөдүк. Андан кийин быйыл мисалы өзүбүз кара кечен эми кыргыз көмүргө атайын бир техника сатып алдык. Менен түртүп жүрөбүз. Бирок ошону менен чаң болуп атат да. Чаңды суу сепкичер жокму? Өзүбүздүн кыргыз көмүрдүн суу сепкичи жок. Бирок бүгүнкү күндө элде талкуу болуп атпайбы? Катуу талкуу болгондуктан азыр бүгүнкү күндө 2 машина келген. Азыр дыйкандан уже суу соруп сепкенге даяр болуп турат. качандан баштап себилет эми? Бүгүндөн баштап себилет. Эмеңер кандай? Дежурствосы кандай? Канча дневной күнүз гана себилет, Ошо канча күндө бир себилет же күн сайын? Күнүгө себилет, тоң түшкүчө. Короче, чаң болбош керек да эми. Тоң түшкүчө себилет деп ошондой маселе бар. Кара кечеге чейин эмес, биринчи этап биздики эмеге чейин жанагы Баястан кафе бар го, ошонун кичине өткөндөн кийин ошенге чейин себебиз. Айыл немесе. Мухаммедке чейин эле турбайбы? Кафе турбайбы Мухаммед. Ар жагы чаңдай берсе анан эмне болот? Эми бүгүн эле Алыбек ардына жагыша дегенде бүгүнкү күндө 2 эле машина болуп атат. 2 машина эле жетишет да кудай. Жок, жетише турган болсо, уже айылга чаң келбей баштап, жетише турган болсо андан нары чаң жей албайсың. Бир сыноодо жанагы көмүрдү кымбаттаттылар, быйыл кымбаттаттыларбы? Былтырдан баштап менимче эме болду. Мен ушул боюнча мен суроо себестоимостьто 100 сом бар деп атпайбы? Себестоимостьто 100 сом жок. Ошол Ал эмненин негизинде кымбаттады көмүр? Көмүр деген мисалы деген былтыр билесиңер. Нан 10 сом болсо быйыл бүгүн 20 сом. Ошол эле солярка былтыр экономический расчет жасалганда 46 сом менен жасалган экен, бүгүнкү күндө фактически 70 сомдон алып атабыз. Ар бир нерсе кымбаттап кеткен да, ошондуктан көмүрдүн баасы негизи 1950 болуш керек эле расчет боюнча. Өкмөттөн антимонополиядан бизге 1950 бекитип бербей эле азыр бүгүнкү күндө көмүрдөн бизден пайда жок, 0,3% гана пайда көрүп атабыз. Анан тиги жогорку кеңеште депутаттар жалган сүйлөп атат, тоннасына 100 сомдон кошулат. 100 сомдон кошулат. Жогорку кеңештеги депутаттар жалган сүйлөп атат дегенден алысмын, бирок 100 сом кошулат деген сөз бар болчу. 100 сом кошулган жок, 1950гө бекиген жок. Биздин көмүрдүн баасы 1740 көйдөн эле калды. 1740 сомдон, бирок буга чейин 1500 беле ушундай беле негизи. 1450 сом болчу. 1450дөн 1950гө көтөрүлгөндө ошондо ошонун баары кошулат эле. Бүгүнкү күндө 1950 бекитип берген жок, 1740 менен эле калды. Демек жол боюнча эч кандай жол боюнча акча кошулган жок, бирок жол мурункудай эле содержание биздин мойнубузда турат кыргыз көмүрдө. Ошондуктан эле улап эле себип эле түртөбүз деген моюнда турат. А так
көмүрдөн мисалы бизге именно жолго деп 100 сом кошулбай калган антимонополия бекитип берген жок. Силер тараптан бул ушул 40 чакырым жерди асфальт боюнча өкмөткө сунуш киргиздиңер беле буга чейин? Негизи деген бизге бул жол өзү эме временный пользованияга өткөн. Временный пользование өткөндөн кийин биз азыр кайра өкмөткө кайрылып атабыз. Жолду мисалы эми биз көмүрчүбүз да. Көмүрчү кассын, жолчу болсун деп эле биз кайра эле тиги ДУны өзүнө өткөрүп берели деп атабыз. 2020 биз мурда эле жайына эле өткөрүп берели дегенбиз. Себеп дегенде бюджет деген уже түзүлүп калганына байланыштуу 24кө кайра катыңар жазгыла деген, ошон үчүн бүгүнкү күндө 24төн баштап эмеге өтөт да, уже ДУнун балансына өтөт деп биз жолду кайра өткөрүп берели деп атабыз. Жок, ошол боюнча негизи билдирүү болду. Асфальт басылат 24-жылы деп өкмөткө өткөндө парламент жыйынында Акылбек Жапаров айтты да. Жолду гана өткөрүп беребиз деп атабыз. Асфальт боюнча андай маселе болгон жок. Дорожный пошлинада илгери ошол жерден тосуп алып, наличка чогултчубуз да. Ошолар багып коелчу. Кийин кайра көмүрдүн баасына кошулганда ошол акчачы. Азыркы 1740тын ичинде жолго вообще эме акча каралган жок. Процент бар болчубуз. 4 сомдон ар бир тоннасына наличка чогултчубуз да. Келиңиздер. Sizge bir soru vereyim dedim öyle. Sizler могу сууга, жолго суу сепкенге кудуретиңер жетеби жетпейби биринчи суроом. Чек албайсыңар, так эле жооп берсеңиз, доход жетпейт же эме жетпейт. Негизи бизге эме каралган эмес бюджеттечи. Бирок себеп атабыз. Силерге эмеңер жооп себилбейт экен, биринчи очередь чаңды баса албайт десиздер. Эми экинчи суроом бар. Экологдор силерге барып атабы, эмне чаңдатып атасыңар деп, силер аларга тиешеңер жокпу сиздердин. Чаңга тиешеңер барбы силердин оюңар боюнча? Эми көмүрдү бизден алып кетип атат. Кардардын баары Кыргызстан боюнча элечи. Силерди ушул ойлонтобу деген эле ойдо, ушунча чаңды силер күнүгө көрүп атасыңар бизге караганда. Мисалы үчүн бул чаң эгин тегин чөп чарды өстүрбөй коердун өтө деле көп акылдын кереги жок, туурабы? Ушуга силердин акылыңар жетип атат, колуңарда акча турат. Мен көчө мурдан уктум да, Эмил Жамгырчиев деген депутат бирөөгө суроо берип атат. Биз именно жолго деп 100 сом коштук эле көмүрдүн акысына деп. Муну сиз жокко чыгарып атасыз, Кошолуу деген пландар жок, кошо элек, муну кошо элек. Бирок тиги Жамгырчиев Эмил айтып атат. Эмки сурообуз Жамгырчиев Эмилге болсун. Сиз ушунду коштурдук деп айттыңыз эле. ГП болсо коштурган жок деп атат. Бул биринчи суроо бүттү, муну менен чечтик. Экинчисинен экологияга келип унчукпай атат. Бул жерден экологияда иштебей атат да. Демейде бир чырпыкты кыйып алсаң экологияга эбегейсиз зор зыян келтирдим деп чалат. Чындыгында. Могу зыян деген эмне деген зыян? Бул көзгө көрүнүп атат, тияк өспөй атат. Элдин экономикасы басылып атат. Биз деле түшүнүп атабыз, ошо көмүр бүт Кыргызстанды камсыз кылып атат. Эл үчүн кызмат кылып атат ушу кара кечеде. Анан биздин эмебизди тебелеп алып андай болбойт го, кандай дешти. Ушуга көз карашыңызды айтып койсоңуз, анан сиз жакын аранын ичинде суу себе албайт экенсиз, жакын аранын ичинде эмес, бүгүндөн баштап суу себилип баштайт. Бул эмеге чейин сайылып. Тоң түшкүчө. Чаңды басып берсеңиз, бизде болгон эле сурообуз эле ушул суранычта, эми талап деле кое албайт экенбиз да, сиз акча жок турбайбы. Анан сураныч, сиз чаңды басып бериңиз да, экинчи чаңдатпаңыз. Биз понедельник ушу документтерди даярдап, экологдун үстүнөн дагы өй жака баралы, эколог иштебей атканы белгисиз же иштеп алып акча алып атканы белгисиз да, туурабы? Негизи экология силерди көчөмөлдөп турабы негизи? Значит, бул жерден экологдордун иштебегени да, биз ошол жак менен да эметет экенбиз, бияктан толук эле жоопту алып атабыз да, ынанып атабыз да чындыгында. Анан эмки сурообуз бизде экологияда болсун. Жок, булар деген убактылуу дегенчи, бул жол кара кеченин көзөмөлүнө Жок, аны түшүнүм боюнча. Убактылуу экен. Жолду чаңдаш жооп бериш керек. Булар өткөрүп алган же ДУ жооп бериш керек, же кара кече жооп бериш керек. Экология бузулуп атканда. Эң биринчи кимиси жооп берген күнү да экология контролдош керек да. Экологдор ошон үчүн, туурабы? Койт КП, койт айыл өкмөтү, койт ДУ карайбы. Бирок эколог контролдош керек да. Неге чаң көтөрүлүп атат, мисалы үчүн деген сыяктуу эле, кандай дейсиз, туура эле түшүнүп атасыздар. Анда сиз деген жоопко эгер биз ынансак экология боюнча эме кылалы анда. Экологдордун өсүнө барабызбы? Экология деген. Эме боюнча анан боз айгыр боюнча. Азыр эки жагынан тең асфальт төгүлүп атыптыр да, ал жакта суу бөгөлү дейт да, ал кандай болот ошолда? Суу бөгөлгөн жок бүгүнкү күндө. Биз жанагы восточный участокто жаңы албадыкпы? Лицензия менен жаңы алдык. Каяктан алдыңар ошону? Восточный участок. Кандай алдыңар? Кимдин уруксаты менен? Лескостонбу же өкмөттөнбү, ким уруксат берди? Лицензияны өкмөт берет.
Ошонун негизинде биз деген проект түзүлөт. Проект түзүлгөндө деген жанагы эми бар каргали маалымда талантта экенин карайбайго ошонун үстүндө кокту бар эмеспи? Ошол жерде проект ошол жер көрсөтүлгөн. Бирок биз ал жерде эми айыл өкмөткө кайрылганбыз. Айыл өкмөт ал жерде деген единственный эле тиги байзактын ошол жерде эле эмеси калыптыр деди, кыштоосу. Ошол себеп менен тиги Боз Айгырга деди. Боз Айгыр болсо тиги байзакка, территория байзакта эми жайгашкан менен, бирок эми таандыгы эми лесхозго экен. Биз лесхозго кайрылып, ал жактан расмий түрдө эле алганбыз. Бүгүндө көк китебиз да бар. Ал жер временно пользованияга деп алганбыз. Акча төлөнөт эмес. Атыбал сууга түшкөн жокпу? Сууга жеткен жок. Водоохранный зонада эмес. Кайсыл жерге чейин төгөсүңөр негизи өзүңөрдүн эмеңер боюнча? Проект боюнча эле төгөбүз. Ошо сууга жеткиресиңер, сууну бөгөп салбайсыңарбы? Жок, суу бөгөлбөйт. Суу бөгөлбөйт, бирок жанагы Боз Айгырдын бизге 3 кокту бар экен. Ошо 3 коктун ичин толтурмайынча. Ошо ар бир 3 коктуда суу бар да. Жок, 2 коктусунда суу жок экен, 3-үчү коктуда сезонный суу түшөт экен да. Если кар жаткан болсо, ошо кокту менен суу түшөт. Эмеде жаздын күнү эригенде түшөт. Ошонун баары бизге келмек. Жок, силерге суу деген аркы Боз Айгырдын төрүнөн келип атпайбы? Биринчи, экинчи кокту жылбайт, но 3-үчү коктудан эме бар да. Бир жака баары тийбейт, бул бет төгүп атасыңар, ошол ара келип туруп жылжап. 3 кокту ушул жерден айта кетчү нерсе, 3 кокту толгондон кийин кайра деле айыл өкмөткө кайрылып, жанагы жерди сураганга аргасыз болобуз да. Если көмүр бериш керек болгондон. Бул вопрос мындай айтканда ачык боюнча эле калып калган да. Пока анткени биз жанагы жерден 24 миллион көмүр алышыбыз керек да. 24 миллион алыш үчүн ал жерде өлдүм дегенде эле мисалы 1 миллионго деген мисалы 5 миллион куб топурак чыгыш керек да. Жанагы жерге батпайт. Баары төгөткөн керек. По-любому кийинки учурлар эми 3-4 жылдан кийин кайра эле сурап баштайбыз да. Жерден депутаттар болуп чогуу отказ кылганбыз ал жерди. Анын үчүн ылдый таш төкпөй жүрөт, кулаган тоого чейин. Атып алып төкчү эле. Кулаган тоону деле төксөк болот, бирок эми көмүрдүн баасы ал жерден узундугу тоо көчүп кеткен, аяка төгүлбөй калды. Бизге ошондон бери кара кечиде жерлерди көмүрдүн күлү агып келген. Ишенмесеңер баары деле турсукму, байзагай сондары бекемай. Эми ал боюнча деле былтыр как раз эме болгон, барыңарга маалым, лабораториядан өткөргөнбүз. Бизден келген суу менен Шарбондон келген сууну билесиңер да, лабораториядан өткөргөндө бизден келген суу таза болуп чыккан. Барыңарга эле маалым, өкмөттө эмеси бар, кагазы турат. Шарбондагы иш деп атат. Ошондо сиз ал жака жол бере албайсыз. Мен Шарбонго жол бере албайм, мен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы үчүн жол бере алам. Жерде мындай каралганбы, мисалы үчүн мондай асып сандабы, көп сандабы чыгым келтирип атабыз, жайытка, жакпыяка деп. Сельхозматерия деген бар. Мындай айылга каралганда төлөнөт. Андан тышкары байзак айылына жылына 1 миллион сомго деп соцпакет каралган. Жылына 1 миллион сом байзак айыл өкмөтүнө которулат. Ошол соцпакет. Аны болсо кичине демирге акчаларга 1 миллион сом берет. Но андан тышкары налог түшөт. Силер болсо Канча жерде. Бирок налог түшөт да, ошону эске алышыбыз керек да. Ошондо көтөрүш керек. Силер көмүрүңөрдү кымбаттап атасыңар, соц пакетин. Мисалы өнүктүрүү фондко Нарын областы боюнча өнүктүрүү фондко бизден гана акча чыгып атат да, башка жактардан мисалы 90% бизден чыгат. Көмүрүңөр менен биздин канча жайып талкууладыңар, мисалы байзак айыл үчүнчү. Мисалы бул элде 90% эл мал менен эле окат кылат да. Азыр кышто жок, элдер малын сатып атат, туура. Ошорго чабан жок. Жайыттар таар, уже эл мал уже айласы кетип калды да. Мындайча айтканда мал багайын дейт, малдан прибыль көрөйүн десе жайып кимде чөптүн кымбаты бул болуп атат, уже азыр мойтуп такалып турат да жаргач. Эмне иш кылар билбейт. Малдын деле өпкө боору жарабайт. Өпкө малдар ооруп атат. Оору да көп. Баарыбыз эле мисалы өкмөт кызматкерибиз. Өкмөт бизге тапшырма берет, баланча көмүр казпа деп, биз ошол тапшырманы аткарып көмүр казып келатабыз. Систем бир суранчы ошону аткара бербейли. Элдин дагы кичине жок, суроо талабын жеткизип койсоңор, аяка жетпей атабы балким. Эми силер менен чогуу эле бирип акылдашалы деген эле кеп да бул жерде. Анан дагы бир суроо да сизге мына жетектеп турат экенсиз. Ушу өкмөттүн эме карьера туура, өкмөткө карайт. Могу байзак айылдын жери да. Байзак айылына тиешелүү, байзак айылдын элдери иштеп атат.
Ушул жерден силерде каралганбы? Карган кишилерге, колунда жокторго, көп балалууларга жардам дегендер жок силерде? Жок, жылына 110 тонна көмүр эме соц пакет деп каралган. Жылына да, бир жылда бир жолу ошо именно кембагалдарга деп 110 тонна. Жок, миллион сомдон тышкары 110 тонна көмүр берилип жүрөт. Берилип атабы? Берилип жүрөт. Быйыл берилексе керек. Быйыл бирок түшүрүп элексе, эми бизге деген аким, жылы гана аким эмесин берет, тизмесин. Мисалы бул айыл өкмөткө 20 тонна, бул айыл 110 тонна. Биз Биздин айылга жок, именно кыргыз көмүрдүн район боюнча өзү негизи 1150 тонна керектелет экен. Кыргыз көмүргө бөлүнгөнү 110 тонна экен да. Мисалы бизден тышкарыда 21 эме бар да, карьерчи. Ошонун кыргыз көмүргө бөлүнгөн эмеси 110 тонна. Эми дагы бир суроо сизге ушул боюнча эле. Ушул 110 тонна Байзак айылына жетпей калса, бизден кандай кадам болуш керек? Кичине силерге кат жөнөтсө көбөйтө аласыздарбы? Район боюнча берет, Аким бөлүштүрөт. Силер менен иштирамай. Именно Байзака деп ал жерде эме маселе жок. Именно тиги ал эме аким кандай бөлүштүрсө, мисалы 110 тоннаны Байзака чүр десе Байзака чүрөбүз, 110 тоннаны 2-3 айылга бөлүп бер десе 2-3 айылга бөлүп беребиз. Биз түзмө-түз эметип алсак болобу ушул соц пакет? Байзак айыл үчүн. Эми бул биз жергиликтүү бийликке башыйбыз да. Районго 110 тонна. Жок, 110 килограммдан чыгып калат экен да, ар бир айылга. 1150 тонна. Жок, бул айыл болот. Районго 1150. Бир келет бизге. 10 тонна бизге Бирөө баары жетпейтен, мисалы үчүн бизде могу Жумган районунда бир үй бүлө эң эле аз жана 2 комната жашаган үй бүлө 4-5 тонна жагып чыгат да. Эми 4-5 тонна 110ду эсептегенде 20 үй бүлөгө да. Жакырда жашаган карганда 110 тонна кайрымага келбейт, ал районго келип түшөт, район каалаган жагына кетирет. Мисалы бизге Минкуштун көмүрүн алып келип түшүп салышы мүмкүн. 110 тонна. Жок, мага десе таш көмүрдөн алып келсин, бирок 110 тонна бизге жетпейт да. Жетпейт. Айтымыбыз боюнча мындай да. Ушуну биз айыл үчүн бизге жардам кылып берип көбөйтсөк болобу? Бул азамат менен мисалы азамат менен түшмөк сүйлөшүп атабыз да, эл сүйлөшүп атат да. Эми бул өзү чече албаса, тиягыңызга кайрыласызбы? Биздин местный элдер ушундай суранып атат дегенде, ушуларды жеткизе аласызбы дегенде сөз да. Өзүңүз чече албайт. Жеткирген бир маселе да, анан кайра чечкен бир маселе. Өзүңүз чече Болгон албайт. келеби деген геп да. Анан тиякта республикада отурган чөмдөрүбүз жеткисе болот. Талап кылып атат деп силер мындай тияка жогору жакка кайрылсаңар. Эми могу бүгүнкү сүйлөшүлгөн нерсе обязательно протоколго түшөт, ошо протоколду жетекчиликке тапшырабыз, ошол жерден каралат. жардам кылып коюңуз. Соц пакетти көбөйткөнгө сунуш берелби? Мисалы миллион сомдон соц пакет деген жыл сайын чыгып турат да. Ошону көбөйткөнгө мындай элдерден сунуш кылсак болот да, туурабы? Болот. 5-10 миллионго чейин көбөйтсө, жок дегенде 5 миллион кылса жакшы болот. Биз мындай болду да, азамат Өзүң жанагы айткандай баардыктан кымбаттап келатат дагы, соц пакет ошо боюнча турат. Сенин контент көмүрүңөр кымбаттады. Анан мындан мен билгенде 10 жыл мурун түзүлгөн соц пакет болуш керек ал. Ошону да кичине элдин сунушу 2 жыл болчу. Ошону 5 миллионго чыгарыш керек. Эми аны расмий түрдө мисалы сессияга салыш керек. Ошонун токтомдун чечимин айыл өкмөт бизге как положено кайрылыш керек. Анан биз ошону кагазды алып алып анан жогору жака кайрылабыз да. Ушундай талап болуп атат деп. Айылдык кеңеште көтөрүш керек да. Эми мисалы соц пакетти карайлы деп балким ошо бир күндүн тартибине койсоңор, анан айыл өкмөткө тапшырма берсеңер, ал бизге кайрылса, анан биз жетекчиликке жеткиребиз. Ушундай талап болуп атат айылдардычы. Силерде мындай возможность барбы? Кара кече түшмө-түз өзү жардам бере алабы бир айылга? Аким менен да, губернатор менен да кеңешпейчи? Түзмө-түз бере алабы? Жергиликтүү биз мисалы мамлекеттик ишканабызда жергиликтүү бийликке өз эме мындай айтканда баш ийебиз. Айыл өкмөт баш ийсеңер болот. Айыл өкмөткө баш ийбейбиз, акимге баш ийбейбиз. Айыл өкмөтү жергиликтүү бийлик болбой калды да уже. Жок, эми бул жакта эң жогору турган уже аким чечишет. Мен бир суроо берейин. Былтыр этактан эмени дыйкандан баштап кара кечеге чейин могу мекемелерди чыгарып субботник кылбады эле, туурабы? Ошондо эми мен дагы кошо барып ошол менен иштегем. Жана жолдун жээгинен тетиги 300-500 метрге чейин мусорларда ага дагы ким жооп берет, мисалы КамАЗдар келип эле жээкке төгүп кетип атпайбы? Ошого бир силер мындай бир
мусорный ящиктерди коюп же бирдекелерди койгонго эмеңер ошол барбы? боюнча бизде эми байзактын эми тазалыгы менен келишим бар. Келишимде деген как положено акчасын биз төлөп атабыз. Бул маселени ошо тазалыкка алсаңар. Силер төлөп атасызбы? Биз жылга эле ошо акчаны төлөп келатабыз. Канча сом төлөйсүз жылына мисалы? Биз эми ошону талап кылып силерге мончакта түшүп аткан Канча эле? талап кылып айта аламын. Аны алар болсо аларга айтсак алар бизге мисалы төлөнбөйт. мекеменикин өзүнчө төлөйбүз, кара кеченикин өзүнчө төлөйбүз да. Ошол жылында канча которсор ошончо эме болот анда биз ошолордун Азыр келишимде карап айтып бербесек мусорларды жатка тазаласын милдет. негизи экология деген коюш керек. Дыйкандын поворотуна свалка запрещен деп коюп туруп, машинанын үстүнчө караганга эмесе шлагбаум коюп текшеренген негизи. Кайда ошондой деп. Азыр бирок ошол жолдун баары эле мусор болуп кетти, аябай көйгөй болуп атат да. Памперс Тазалык менен бизде келишим бар. Келишимдер барбы? Келишим бар. О, таза кайырма деген бар го, тазалыкчы. Ошо менен бизде келишим бар. Келишимдерди деле окуйт. Андай эмелер талкууган. Алар нелерди тазалап бериш керек, эмне кылыш керек, кандай кылышка. ушул жана боз айгыр боюнча биздин бул Байзак айылынын жайыт жери болуп атпайбы? Биздин жайыттарыбыз кетип атты. Мисалы үчүн жазында барып ошол Лес жерге категориясы өзү жайыт жер эмес экен да. негизи ошол лескосто айтып атпайсыңарбы? Негизи көп эле биздин жаз күз ошо жерге мал токтойт да. Анан силерге ал жерди берип атасыз, бизде жайыт азайып атат да. Ошол жайытты көбөйтүш үчүн аркы Сөңкөлдүн белинен нар жак жагы Кочкорго карайт да, өзүңүздөргө эле маалым болуш керек. Ошол тарап менен сүйлөшүп Байзак айылынын жайытын кеңейтүү боюнча ошол маселени карап бере аласыздарбы сиздер? Бизде андай полномочия жок эми. Ал деген аким менен губернаторлор, Аким менен губернаторго биз эми айырыласыз. көмүр ишканабыз, биз только көмүр казабыз. Лескоско тийиштүү жерде мисалы жер, Жанагы жер жайыт категориясында эмес экен, именно лескос экен. канча жер нар жактагы өйдө жагы канча чакырым? Боз айгырдын баары тең эмеке. Лескос. Кирген жеңге чейинби жанагы төрөлөрүнө тарап кеткенге чейин? Бүт жака чейин. Ошол Кырына чейин. Боз айгырдын ичи полный ичи. полный эле төгүлөт деп атпайбы ошол жакка аткалы? Ал жактан Жайыт жер деген жана биз Весовой турбайбы? Весовойдун бияк бети жайыт болот. Весовойдун орти кара кече жак бети бүт лескостун жери. Ал жактан эми бул азыркы атыбалыңар жылып кеткен сыяктуу атыбал жылып кетип, бул айдоолорго суу келбей калып көйгөй болбойбу бул жагынан? Эми Кандай кепилдик бере аласыңар? суу сиңбейт да. Биринчиси суу сиңбейт. Өтүп турат да. Суу өтүп. Тоскоолдуксуз. Азыр тиги мисалы табигый кулаган үчүн суу көл болуп тургандан бизди сиңдирип, мисалы сүрөт менен көрсөтүп берип атпайсызбы? Ал жерде мисалы андай эме жок да. Тоскоол жок да. Суу сиңбейт да. Протоколду эметип берип койсоңор жана тазалык боюнча. Тазалык некен? Жылына канча акча төгүлөт экен? Ия. Киши башына 100 сомдон айына. Кандай дейсиз? Бизде ал мисалы кара кечеде 500 киши иштей турган болсо, киши башына 100 сомдон төлөнөт экен. Айына, 500 киши дейсизби? Ошондо канча? Примерно айтып атам да. Бул маселе тазалыкка да. Бул өкмөттүн балансына түшөт ал, Тазалыкка түшөт. Тазалык балансына. Тазалык кайырма деген таза кайырма бар экен, Байзакта ошо. Ошого. Бир кишиден 100 сомдон ошондо 500 кишиге Келишим бар бизде. 50 миң болуп калабы айына? Айына 50 миң. Айына 50 миң да. Ошондой акча түшөт экен. Биз ошо Тиквайкеге эме кылыш керек экен мында. Бул кандай суроолоруңар бар? Ошол эми калып эле калды да эми. Канча чакырымга суу сепмей болдуңар ошондо? Канча возможно болсо да, канча жетишсе. Мисалы азыр бүгүнкү күндө 2 эме водовоз болуп атат. Ошонун эмеси мощность канчага чейин жетсе. Эми минимум эме деп атат да, жана Баястан. Баястан болгондо бул айылдын тегерегилердин аркы Капчыгай биздики деген эме көйгөй эме болот. Капчыгайдын ичи болот да. Себеп дегенде азыр малыбыз бар кыштоодо малдар ооруп атат. Күн сайын жарандар чогулуп барып малын дарылап жөткүрүп атат. Чаңдан уже мал чөп оттой албай калды да. Депутат болсо айтып атат, тияктан 40 чакырымга суу сеп бергиле деп тияк-жактан айтып атат да. Биз бүгүнкү күндө айтып атам. Бүгүнкү күндө ошенге чейин. Дагы бир сунушта мисалы үчүн 2 водовоз деп атпайсыңбы? Бирөөнү өйдө жактан кое берсеңер болот, жактан суу барда сордуруп алып, бирөөнү ылдыйтан кое берсеңер болот. Алагуш Канчалык жетет? Бирөө өйдө жагында элесе 2 көлөм биринчи пробный версия кылып атабыз да. Балким ошондой может жетип калат. Биз заправка кайерге жетсе ошого чейин деген сыяктуу чейин жетип калат. Алагушка чейин суу келип атат да. Бирөөнү ошол жак суу бар жакка коюп койсоңор, бирөөнү ылдый жагына коюп койсоңор деп бияк сунуш айтып атат. Аяк жакта суу бар да. Пагурщик деле бар, пагурщик менен бир жерде
суу сордургудай кылып место дайындалып ала кушка чейин суу келип атат да. Биринчисинде жанагы мен бар го жума булак ошол жерден суу сордуруп атабыз да. Ошол кайынга чейин жетет экен. Биз деле билбейбиз мисалы. Ошол суу кайынга чейин жетер экенчи. Может жетип калса анда кайра тияктан өйдө жактан суудан суу куюп туруп кайра обратно келишет. Ошол кол менен эсептейбиз жана айткан бир заправка деген жер болсо бир күндө бүттүп коюп эле. Атыбал төгүлүп аткан коктулар лесхозго карайт экен деп атпайсызбы? Ошон үчүн акча каралды да силерден, э? Лесопотеря обязательно каралат. Жашыруун болбосо. Лесхозго канча акча которосуң? Эми аны айтыш мүмкүн эмес го. Жашыруун силердики мындай экен да билишибизче аны. Кысасы булар каерден керек болсо ошол жер, мисалы үчүн лесхозго тиешелүү жер да. Ошол жер лесхоз менен договор кылып алып, акчасын которуп ошол жерди колдоно бересиңер. Мисалы айлык өкмөткө тиешелүү болсо айлык өкмөт менен договор кылып алып, ошону иштетип бересиңер. Жол дагы силерге тиешелүү эмес экен да. Бүгүнкү күндө жол бизге Кара кече убактылуу. менен Дыйкандын ортосунда, Башкуланын ортосунда. Негизи бул Минтранстын балансында бизге временный содержанияга деп өткөн. То есть ДУга да карабайт, а? Минтранстын балансында. Минтрасқа деп ДУ бирок Минтранстын ичинде да. Булар 24 өтөшөт булар. Жеткен да Ошо бияктагы мекеме Өткөрүп берели деп намерение кылып атабыз да. Биз көмүр чүкөнбүз. ДУда азыр биз талап кылып аткан нерсе ошолорду экен. Азыр эме кылалы туугандар, ушул жерден тарабай туруп эле түз эле акимге барып ушул могу жол маселеси боюнча акимге да талап коелу эми, анткени бул жак айтып атпайбы? Биз канчага эмебиз жетсе ошонгө чейин эле себей кылабыз депчи. Жарандар бизге кайрылып күнүгө видео жиберип атат да, чабандарчы. Малдар ооруп атат. Уйлар шарп болуп атат. Чөп жей албай калды чаңдан депчи. Күнүгө бизге чалып атат да. Эки водовоз негизи бул ДУга тиешелүү нерсе экен да. Жок, убактылуу булардын карамагында да. Убактылуу биздин эмеде содержанияда турат. Акты менен прием передача менен өткөн жолчу. Биздин эмеде айтканда кырып түстөө эмеси бизде да. Жаңа водовоз түрүндө кимге тиешелүү? Водовоз деген бирөөсү кызыл көмүргө тиешелүү, эми анда эле самодельный кылып эле жазады. Тоонун үстүнө эле цистерна кылып эле жазады. Бирөө болсо Мин энергияга таандык. Биз Мин энергиянын астындабыз. Энергетика. Ал спецтехникада? Спецтехникалар атайын водовоз. Ошол экөө менен чечсеңер болот. Бул бүгүнкү күндө да, анан Бүгүндө масштабтуу. Болду да. Коң башталганга чейин, эми тоңдон кийин Италия анда уже конкретип калышат дейм анда да.